залы деп коет. Берде аябай жакшы ценный китептер ушул жерде турат. Мына Аман Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасынын балдар бөлүмүндө 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата иш-чара өттү. Алгач жаш окурмандар китепканага саякат жасап, мындагы балдар китептери менен таанышты. Майрамдык маанайда келиптир. Азыр дагы балдар викторина оюндары менен суроолорубузга жооп берип атат. Бизге келген окурмандар аябай мындай жакшы маанайда келишет. Дайыма китепке кызыгуу менен жаңы келген китептерди сурап турушат. Бизге USAID тарабынан берилген керемет окуу керемет долбоорундагы китептер келип түшкөн. Абдан кызыктуу китептер келди. Балдар үчүн энциклопедиянын ар түрлөрү келди. Ошол боюнча балдардын суроо талаптары бар. Андан тышкары эрте өнүктүрүү борборунун окурмандары бар. Ата-энелерин кичинекей балдардан баштап биз өзүбүзгө кабыл алабыз. Дайыма өзгөртүксүз келип турушат. Бизден көптөгөн маалыматтар алышат. Балдар үчүн тренингтер өткөзөбүз. Жакын арада дагы энелердин күнүнө карата энелер үчүн жакшы иш-чараларды өтөбүз балдар менен. Рахмат эже. Көрчү мени кандай арыкмын. Этим көк кашык, каным бийик кашык. Мени жегени менен тойбойсуң. Андан көрө бул тоонун ары жагында чоң семиз каш кулак сизди күтүп жатпайбы? Иш-чарага катышкан ата-энелер балдарды китепке жакындатуу, дүйнө таанымын, ой чабытын өстүрүүгө өбөлгө болот дешет. Ал эми атайын балдар китепканасына алып келүү менен жаңы кызыгуулары пайда болгондугун кошумчалайт. Балдардын ичинде телефондон алысыраак болсун деген максатта китепке кызыктыруу максатында келип атабыз. Бул жерде балдарга аябай жакшы шарттар түзүлгөн экен. Ушул жерде иштеген кызматкерлерге ыраазычылык. Бүгүн китеп күнүнө карата арналган майрамдык кечеге балдарыбыз менен келдик. Баарыңыздарды китепти сүйүп, китепке жакын болууга чакырам. Бул жакта балдарга арналган китепкана болгондуктан балдарга кызыктуу китептер көп экен. Менин кыздарым өзгөчө ошо энциклопедияларга кызыгып атат. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Талас облустук китепканасы окурмандар үчүн иш-чараларды уюштурган. Жана жаш китеп сүйүүчүлөр үчүн бул саамалык белгиленди. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата Аман Токтогулов атындагы китепканасында атайын китеп жумалыгы уюштурулган. Бул жумалыктын алкагында ар бир бөлүмдөрдө, анын ичинде балдар бөлүмүндө, облустук китепкананын өзүндө бир катар иш-чаралар өткөрүлөт. Бул иш-чаралардын эң негизги максаты бүгүнкү күндө окурмандарды, анын ичинен жаштарды, жалпы коомчулукту китеп окууга үндө чакыруу деп айтат элем. Талас облустук балдар китепканасы жаш жеткинчектерди кызыктыруу максатында окуу керемет долбоорунун алкагында жаңы китептер менен толукталган. Балдар китеп окуп гана чектелбестен мында башка кызыктуу оюндарды ойноп, курчак театрын көрө алышат. Бактыгүл Дүйшөнова, Бекжан Жумабек уулу, Атайын Таңкы Талас берүүсү үчүн.